Жайы бою көлдүн ичи торлордон акыр чекирлерден арылганы менен суук түшө баштаганы, мыйзамсыз балык улагандардын баш көтөрө баштаганы байкалууда. Таңкы саат 5-те башталган рейдтик иш-чарада Минтип көл ичинен учу кыйры жок торлор чыга баштады. 300 метрге жакын тор чечилди. Азыркы учурда ушул жерге келдик. Бул жерге да торлор салыныптыр. Ушул жерди байкап атабыз да, анан азыр торлор чече баштайбыз. Азыркы тапта сиван форели жана сига балыктары урук чачып көлдүн куймалары менен булуңдарында өрдөй турган убак. Ошол себептен мыйзамсыз балык улагандардын да кыймылы байкала баштаптыр. Андыктан браконьерлер менен айуусуз күрөш жүргүзүүдө көндүртүндүр иш алып баруу талабы күч болуп турат. Азыр көбүнчө ошол браконьерлер ушу жээктеп чыга калып эле суу куймаларынын оозун тосуп торлорду салып, ошол форель балыгын өрдөтпөй, урук чачтырбай кармап аткан убактар экен. Ушул түп куймасы, түп булуңдары залив деп коет. Николаевский залив, түп заливи ушуларга урук чачканы келишет да, булар сига балыгы дагы. Анан бул жерде дагы ушу браконьерликтер аябай түп айылында, ушул түптө браконьерлер да аябай көбүрөөк да. Мынакей түп суу куймасы жагына чейин барып келгичек деле 15 тоор, 16 тоор чечилди. Балыктарга эмес көлгө дагы кедергисин тийгизип жаткан браконьерлерди кармоо кыйынга туруп жатканын айтат жаратылыш коргоочулары. Мындай учурда мекеменин техникалык базасы чыңалмайын, иш оңунан чечилбейт. Облустагы экология кызматында болгону 4 моторлук кайык бар. 2 кайык талапка жооп бере турган болсо, экөөсү иштөө мөөнөтүнөн эбагыл өтүп кеткен. Кайыктар ичкенде суу кирет, аны черпайт этип чыгарышат. Кээде моторлорубуз көлдүн ортосуна барганда моторлорубуз бузулат. Аны оңдойбуз ошол жерде отуруп алып. Көзөмөлдөрү күчтүүлөш үчүн биз да техникалык базаларыбызды күчтөшүбүз керек, жаңыртышыбыз керек болуп атат. Кээде мынакей ушу кайыктарды сүйрөп кирген ниваларыбыз, жол тандабастарыбыз да эскирди. Жаратылышка жырткычтай мамиле кылган браконьерлер көл жээгиндеги коруктарда байыралган алгыр куштарга дагы мыйзамсыз аңчылыкты башташкан. Рейдтик иш-чарада алардын куштарга жасалган кылтактары табылып, өздөрү ийиз кубарларга жеткирбей качып кетишкен. Алгыр куштарга, ителгилерге аңылап жүргөн браконьерлердин тобун качырып алдык да. Бул болсо мына орусча айтканда приманка деп коет. Түрүгө учкан. Көздөрүн морекинтип скотч менен чаптайт. Көз көрбөйт. Ал эми дагылысына болсо, момундай сеткаларды коюп, петляларды коюп, куш келип тепкенде бут илинет дагы куш уча албай калат. Ошентип кармайт экен да. Мына бүгүнкү күндө биз канча 6 машинаны качырдык. 6 машина. Булар баягы келип жүргөн эмелер жолдун ыңгайын жакшы билишет экен. Ушул тапта түп куймаларынын жээгин келгин куштар менен бирге ителгилер дагы байырлаганы келишет. Алардын тынчтыгын бузуп, мыйзамсыз аңчылык кылгандарды азыртадан ооздуктабаса, кийин кеч болуп каларын айткан адистер коңгуроо кагууда. Бул жерге билгизбей туруп массовый ички иштер башкармалыгынан, гаилерден чакыртып, РООдун кызматкерлеринен чакыртып биргеликте иш алып барбасак, буларды тыйыш оор болот экен да. Анан минген машинелери баары жол тандабастар. Биз аркасынан кубалаганга аракет кылдык. Машина чачырап кете жаздады. Булар көнүптүр, арык, чуңкур, эчтекени карабайт экен. Өлкө башчы ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү боюнча жарлыкка кол коюп, анын алкагында ысык көлдүн ичин торлордон, таштандылардан арылтуу иштери март айларында башталган. Акыркы маалыматтарга караганда 156 күнгө созулган тазалоодо 246.283,5 гектар ысык көлдүн аянты тазаланган. Суучулдар көлдүн астынан 17.000 тоннага жакын таштандыны, 100.000 метрден ашык балык улоочу тор чыгарышкан. Буга улай эле президент ысык көл менен Соң көлдө балык улоого мораторий киргизип, сатууга, сыртка ташып чыгууга да тыюу салган жарлыкка кол койгон. Гүлбарчын Молдоева, Алтынбек Исаев, Нурлан Чойбеков, Ысык көл облусу.